Бүгүн өлкөдө кыргыз тилинин күнү белгиленүүдө. Эне тилибиздин мамлекеттик тил макамына ээ болушуна туура 31 жыл толду. Белгилей кетсек, өз тилибиздин өнүгүшүнө өбөлгө болуш үчүн мамлекеттик иш кагаздар кыргыз тилинде жүргүзүлүшүнө өзгөчө көңүл бурулууда. Апа, ат, эт дегенди сүйлөткөн. Кыргыз тил күнүнө арналган салтанаттуу иш-чаранын кичинекей катышуучусу Азирет Али эне тилди даңктаган чыгарманы көркөм окууга даярданып келген. Анын ырында чет тилдерди үйрөн, бирок эне тилди ардакта, сакта деген чакырык камтылган. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмөн жаңылбайм. Кыргыз тилин мамлекеттик тил катары кабыл алуу тууралуу мыйзамдын кабыл алынгандыгына 31 жылдын толушун белгилөө Чакан чөйрөдө өттү. Салтанаттуу иш-чара Нарын шаарындагы Турдакын Усубалиев атындагы борбордук аянтка уюштурулган. Мында келгендер кыргыз тилинин сакталышына терс таасирин тийгизген учурларды колдонбоого чакырышты. Тилдин сакталышы бузулуп атат. Мисалы үчүн барчук, келчүк, барайык, келейик, гүл күмүштүү деген сөздөр ушул терең кирип кетти да. Биздин Нарын облусу таза тилдүү эл деп белгилөөчү элек, бизге дагы бул акырындык менен жайылып келе жатканы бул жакшы көрүнүш эмес. Ошондуктан тилди сакташ үчүн ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Анан бакчада, мектепте ушунун өтө маани берүү менен жолго койбосок. Бул датага карата атайын 1 айлык жарыяланып, облус аймагында иш-чаралар өткөн. Өзгөчө мамлекеттик иш кагаздар эне тилде жүргүзүлүп, көрнөк жардактарды да кыргыз тилинде жазуу талаптары коюлуп келет. Өзгөчө чет тилдерин окуп өздөштүрүп жаткан жаштар эне тилин унутта калтырбоолору зарыл. Гаджеттерде дагы мына ушул кыргыз тилдердин, мисалы мен кыргыз тили менен жазам, кыргыз тилинин алфавити тамгалары у жака кошулган. Жана көбүнчө айрып карасаңыздар, функциялар дагы мына ошо кыргыз тилинде боло баштады. Биз эми негизги кийинки кыргыз тилинин өнүгүшү менин жеке пикиримде ушул гаджеттерде илимий азыркы жетип аткан техникалык канчалык мүмкүнчүлүктөр болсо, ошол мүмкүнчүлүктөргө кыргыз тилин да кошуп кетти да. Биз дагы жарандар ошол тилди көбүнчө колдонушубуз керек. Мен көбүнчө айтам, ошо Google'дан дагы мен кыргызча издейм да. Иш-чаранын алкагында Нарын шаардык жана Нарын райондук китепканалары тарабынан китеп көргөзмөлөрү уюштурулуп, анда кыргыз тилин өнүктүрүүгө арналып басылып чыккан китептер коюлду. Белгилей кетсек, Улуттук тил комиссиясы тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасына ылайык көркөм адабий чыгармаларды, котормолорду жана андан сырткары сөздүктөрдү, усулдук колдонмолорду жарыкка чыгарып, китепканаларга тапшырып келет. Кыргыз тилинин китептерин жайылтуу, окурмандарга жеткирүү, аны менен бирге ошо кыргыз тилинин кадыр баркын билүүгө, кыргыз тилин таза нукура, таза сүйлөөгө ошо үндөп келебиз да. Улуттук идея тилде деген бир кийин чыккан китептерибиз бар. Ошондо сонун берилген да. Ошол тилинин өзгөчөлүгү, нукура баалуулугу боюнча кене берилген ошол китепте. Обу жок кыргыз жаштары орусча сүйлөп ойлонду. Кайран кыргыз тилибиз тону жoko том болду, кому жoko ком болду. Салтанаттын алкагында эне тилибизди даңктаган обондоо ырлар аткарылып, окуучулар көркөм окушту. Нурзада Мукашева, Шамил Болотбеков, жаңылыктар.